Эң жаман адаттардын бири ажатканада, туалетте көпкө чейин олтурушту. Ал жакта муктаждыктан сырткары дагы телефон менен, башка нерсе менен, же болбосо TikTok көрөбү, Instagram көрөбү, жада калса кино, сериал көрүп, ал жакта көп отуруштук. Бул эң жаман адаттардын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма ажатканага кирерде Бисмика Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Аллах таалам сенин атың менен кирем, жана ушул ажаткананын ичиндеги жиндердин, ургачы жана эркектеринен мени өзүң коргой көр деп дайыма айтып кирген. Демек хадисте ачык айтылгандай эле ажатканада, туалетте жиндердин эркеги да, ургачысы дагы, мындайча айтканда, жин шайтандардын чордону. Эгерде ал жерге дуаны айтпастан жана көпкө чейин отуруп ичинде жүрө бере турган болсок, жиндердин адамдарга зыяны тиет, жада калса адамга жин кантип кирип кетет дегендин бирден бир эң чоң себептери бул ажатканада дубасын айтпай жана көпкө чейин отура бериштир. Жана ошондой эле эркектерде дагы, аялдарда да жалкоолук болуп калган, эч нерсе кылгысы келбей калган, алсырай берген учурлар ошонун себебинен дагы болот. Ошондуктан туалеттен муктаждыгыңызды бүтүрөр менен эртерээк чыгып, анан чыккандан кийин гуфронака деген дуаны айтыңыз.